Кутмандуу кешиңиздер менен эфирде жаңылыктар маалымат программасынын толукталган чыгарылышы, студияда Гүлшайыр Турдали кызы. Алгач бүгүнкү берүүбүздөн кыскача. Перс булуңунан эвакуацияланган кыргызстандыктар түшкөн учак 5 мартта саат 8-де Манас аэропортуна келет. Президент Садыр Жапаров Чүй облусундагы өкүлү Азамат Осмоновду жана Баткендеги өкүлү Айбек Шаменовду кызматтан алды. БШК Жогорку кеңештин депутаты Бекмурза Эргешевдин соттуулугуна байланыштуу маалыматтарды тактоо үчүн укук коргоо органдарына кайрылды. Перс булуңунан эвакуацияланган кыргызстандыктар түшкөн учак 5 мартта саат 8-де Манас аэропортуна келет. Омандан келүүчү биринчи каттам 180 адамды алып келет. Бул тууралуу Кыргызстан аэропорттору мамлекеттик ишканасы маалымдады. Каттамды Аэрономат компаниясы жүргүзөт. Президент Садыр Жапаров 3 мартта жакынкы чыгыш өлкөлөрүндө жүргөн кыргызстандыктарды эвакуациялоо иштери жүрүп жатканын, Оман мамлекети менен макулдашып, 2 учак менен 300 киши алынып келинерин билдирген. Ошол эле күнү Кыргызстандын Сауд Аравиясындагы элчиси Улукбек Марипов 4 марттан тартып, 2 өлкө ортосундагы аба каттамдары жандана турганын билдирди. Ага ылайык элчилик Flynas компаниясы менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, Жидда Ош багыты түз аба каттамдарын жандандырууну макулдашты. Бул каттамдар менен биринчи кезекте буга чейин билет алып, бирок уча албай калган жарандарыбыз ташылат, деди Марипов. 3 мартта Кыргызстандын Ирандагы элчиси Акылбек Кылычев Ирандагы 2 кыргызстандык Азербайжандын аймагына чыгарылганын Азаттыкка маалымдаган. Кыргызстандын эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги Орусиянын Екатеринбург шаарынан ата-энесинин кароосу жок калган 2 бала Кыргызстанга алынып келингенин билдирди. Министрликтин сайтындагы маалыматка караганда, наристелерди кайтаруу Кыргызстандын Екатеринбургдагы башкы консулдугунун көмөгү менен ишке ашты. Балдар Бишкектеги атайын балдар үйлөрүнө жайгаштырылып, аларды туугандарына өткөрүп берүү боюнча тиешелүү иш-чаралар жүрүп жатат. Адатта мындай ымыркайлар өз туугандарына өткөрүлүп берилет, эгер эч кимиси болбосо балдар үйүнө которулат. 2011 жылдан бери Кыргызстандын эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги Орусиянын балдар үйлөрүндөгү кароосуз калган кыргыз тектүү наристелерди мекенине кайтаруу жараянын баштаган. Министрликтин маалыматына таянсак, ошондон бери жылына 1-2 жолу кыргызстандык мигрант кыз-келиндер төрөп таштап кеткен наристелер алынып келинет. Акыркы жолу 2025 жылы күзүндө Орусиянын балдар үйлөрүнө калтырылган кыргызстандык 5 ымыркай Бишкекке алынып келинген. Жогорку кеңештин депутаты Болот Сагынаев Орусияда абакта жаткан кыргызстандыктарды мекенине экстрадициялоо процессин күчөтүү зарылдыгын айтып чыкты. Анын айтымында, соңку учурда Орусиядагы абак жайлардагы жарандарды Украинадагы согушка азгырып алып кеткен учурлар көбөйдү. Мындан улам кыргызстандыктарды жалданмачылыктан сактап калуу үчүн кошумча чараларды көрүү зарыл экенин айтты. Ошолорду экстрадиция кылуу боюнча ушу Россия элчиликте прокуратура өкүлчүлүгүндагы ачса болобу деген маселени карап берсеңиздер, жана ошондой эле ушул прокуратура өкүлчүлүгү ачыла турган болсо, ушул экстрадиция маселеси оперативно жана мобильно жүрөбү деген ишенич бар да. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев былтыр декабрда түзүлгөн жер мунапысы боюнча комиссиянын ишине кызыгып, бул тууралуу маалымат чыкпай жатканын белгиледи. Анын айтымында, президент Садыр Жапаровдун жарлыгы менен түзүлгөн комиссия мурдагы өнөктүктө каралбай калган жерлерге мунапыс берүүнү карап чыкмак. Комиссия иштеп жатабы, ал көйгөйлүү жерлерге барып атабы? Маалымат жок. Мага өзгөчө номер 172 жана 232 контур кызык. 172 контур боюнча 149 үй мунапыска илинген, бирок дагы эле документ бериле элек. Алардын жери эмне болгону боюнча так маалымат берсеңиздер, деди Бекешев. 2021 жылы апрелде жер мунапысы жөнүндөгү мыйзам кабыл алынган. Анда ошол жылдын аягына чейин документи жок, бирок үй салынып калган жер тилкелери мыйзамдаштыруу каралган. Жерди 2021 жылга чейин сатып алып, бирок үй тургузууга жетишпей калгандар бир эле жерде бир үй мыйзамдаштырып, жанындагысы калып жатканын адилетсиздик деп аташкан.
Президент Садыр Жапаровдун жарлыгы менен Айбек Токтоболотов Кыргызстандын Катардагы элчиси болуп тайындалды. Тиешелүү маалымат 3 мартта президенттин сайтына жарыяланды. 47 жаштагы Айбек Токтоболотов буга чейин Тышкы иштер министрлигинин 4-чү саясий департаментин жетектеп турган. Катардагы мурдагы элчи Марат Нуралиев былтыр 27 декабрда мамлекет башчынын жарлыгы менен кызматынан алынган. Анын кызматтан кетүү себебине расмий түшүндүрмө берилбегени менен кийинчерээк кош никесине байланыштуу иштен алынганы белгилүү болгон. Айрым булактар Нуралиевдин жүрүм турумуна байланыштуу кызматтык териштирүү жүрүп жатканын Азаттыкка кабарлашкан. Президент Садыр Жапаров Чүй облусундагы өкүлү Азамат Осмоновду жана Баткендеги өкүлү Айбек Шаменовду кызматтан алды. Бул тууралуу жарлыкка кол койгонун 3 мартта жарыяланган. Азамат Осмонов бул кызматта 2025 жылдын декабрынан бери иштеди. Ага чейин президенттин администрациясынын президенттин жана министрлер кабинетинин чечимдеринин аткарууну көзөмөлдөө башкармалыгынын башчысы болуп иштечү. Анын алдында УКМКнын кызматкери болгон Айбек Шаменов бул кызматты 2024 жылдын декабрынан бери аркалап келди. Ага чейин Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин антитеррордук борборунун директору болуп иштеген. Ошентип атайын кызматта иштеген 2 жетекчи иштен алынды. Ушул эле күнү президент Осмоновдун ордуна Элкинбек Аширалиевди Чүй облусундагы өкүлү кылып тайындады. Ал эми Баткен облусуна Мамыржан Рахимов тайындалды. 51 жаштагы Аширалиев 2017-2021 жылдары президенттин Чүй облусундагы өкүлүнүн биринчи орун басары болуп иштеген. Мамыржан Рахимов 2022 жылы Кыргыз-Тажик чегарасындагы жаңжалдан кийин президенттин Баткен облусун калыбына келтирүү боюнча өкүлү болуп тайындалган. 2022 жылы июнда УКМК Рахимовдун диплому жасалма деп шек санап, Кылмыш жаза кодексинин 379 беренесинин 2 бөлүгү менен кылмыш ишин козгогон. Бул тууралуу Рахимов комментарий берген эмес жана бул иштин кийинки жагдайы кандай болгону белгисиз. Борбордук шайлоо комиссиясы Жогорку кеңештин депутаты Бекмурза Эргешевдин соттуулугуна байланыштуу маалыматтарды тактоо үчүн укук коргоо органдарына өтүнүч жөнөттү. Бул тууралуу Азаттыкка БШКнын мүчөсү Абдыжапар Бекматов 3 мартта билдирди. Соттуулугу бар деген маалыматтарды социалдык тармактардан билип атабыз. Ошого жараша тиешелүү органдарга өтүнүчтөр кеткен, жообун күтүп атабыз, деди Бекматов. Укук коргоо органдары Эргешевдин буга чейин соттуулугу болгонун аныктаса, анын депутаттык ишмердигин мөөнөтүнөн мурда токтотуу маселеси БШКда каралаарын тактады. Шайлоо алдында Ички иштер министрлиги Эргешевдин Кыргызстандын аймагында кылмыш жоопкерчилигине тартылбаганы тууралуу маалымат берип, БШК ошонун негизинде талапкер кылып каттаган. Эргешев былтыр 30 ноябрда номер 6 шайлоо округунан Жогорку кеңештин депутаты болуп шайланган. 18 февралда ушул округтан талапкер болгон Алтынбек Токтосунов өлкө бийлигине кайрылып, Эргешевдин буга чейин соттолгону тууралуу маалыматтар бар экенин айтып чыккан. Ал кайрылууда Эргешев 1998 жылы Ош шаардык соту тарабынан ири салмактагы баңгизатын сатуу, ташуу боюнча күнөөлүү деп табылып, 5 жылга эркинен ажыратылганы жазылган. Бекмурза Эргешевдин кеңешчиси депутат бул боюнча комментарий берүүдөн карманаарын Азаттыкка билдирди. Эргешев 2012-2021 жылдары Ош шаардык кеңешинин депутаты болуп шайланып, бюджеттик комитетти жетектеген. 2020 жылдын 17 декабрынан бери Ош шаардык жылуулук менен камсыздоо муниципалдык ишканасынын директору кызматын аркалаган. 2024 жылы Ош округунан Жогорку кеңешке шайланган. Ош шаардык кеңешинин кезектеги 19 сессиясында калаанын 2026 жылга карата бюджети бекитилди. Күн тартибине 9 маселе киргизилди. Быйыл шаардын жергиликтүү бюджети 5 миллиард 205 миллион сомду түздү. Бул көрсөткүч 2025 жылга салыштырмалуу 1 миллиард 780 миллион сомго көп. Бекитилген бюджеттин алкагында эң ири каражат шаарды көрктөндүрүү жана жашылдандыруу чарба комбинатына бөлүндү. Ал эми курулуш жана жол тармагына 500 миллион сом каражат ажыратылды. Ош шаардык кеңешинин кезектеги сессиясында кала бюджети бекитилип, эл өкүлдөрүнүн ортосунда мэрге ар түрдүү маселелер боюнча суроолорду берүү менен башталды. Анда 9 маселе күн тартибине коюлган. Бюджеттен анчалаган көп акча бөлүнгөн. Ошол биз бөлгөн бюджеттен бактарактар канчасы өндүр. Жолдун эки жагында бар жагында. Кандай размерде коесуз?
Шаардын жергиликтүү бюджети быйыл 5 миллиард 205 миллион сомду түздү. Бул көрсөткүч 2025 жылга салыштырмалуу 1 миллиард 780 миллион сомго көп. Бюджеттин эң ири бөлүгү шаарды көрктөндүрүү жана жашылдандыруу чарба ишканасына ажыратылган. Ал эми шаардык курулуш башкармалыгына жана жолдорду оңдоо иштерине 500 миллион сом каралган. Бекитилген каражаттын 65% киреше салыгынын эсебинен түшөрү күтүлүүдө. Бүгүн шаарыбыздын 2026 жылга бюджетине карап атабыз. Жалпы суммасы киреше бөлүгү дагы, чыгаша бөлүгү 5 миллиард 205 миллион сомго пландалып атат. Өзүңүздөр айткандай, чыгаша бөлүгүндө жана бизде коомдугуда талкууда жарандарыбыз менен чогуу өткөргөнбүз. Ал жерде алардын берген сунуштары, суроолору боюнча аларды дагы эсепке алуу менен карап атабыз. Өткөн жылга салыштырмалуу өсүү 152% деп атабыз. 1 миллиард 708 миллион сомго көп пландап атабыз. Буюрса, ушуну аткаруунун үстүндө иштешибиз керек. Жыйындын жүрүшүндө шаарда жаңыдан түзүлгөн эвакуатор ишканасынын мыйзамдуулугу сынга алынды. Эл өкүлдөрү ишкана түзүүлөрдө маселе шаардык кеңештин сессиясында каралбаганын жана депутаттардын макулдугусуз уюштурулганын белгилешти. Буга байланыштуу аталган мекеменин ишмердүүлүгүн текшерүү үчүн атайын комиссия түзүү сунушу киргизилди. Эвакуатор кызматы 2025 жылы түзүлүп, 7 миллион 300 миң сом каражат чогултулган. Өзүңүздөр билесиздер, мамлекеттик органдын укук милдеттери муниципалдык мекеменин кайталанбаш керек. Бир эле машинени, ошол эле машинени мэриянын алдына муниципалдык мекеме жүктөп кетип атабы, же болбосо ГАИ кызматы жүктөп кетип атабы, ал каерге токтолуп атат, ал штрафтын, айып пулдун ким бекитип берген, жарандар жүктөп кеткен автоунаасы үчүн каяка акча төлөйт, ал кандай бюджетке түшөт, ушунун баары түшүнүксүз болду. Мен ушул маселенин укуктук жагына карап берүү жагын Жанар Кубанычбековичке дагы шаардык кеңештердин депутатына жана тиешелүү мамлекеттик кызматына тактоо ретинде сунуш бердим. Сессияда 2025 жылы шаардын бир катар көчөлөрүнө отургузулган кымбат көчөттөрдүн көктөбөй куурап калганы боюнча да маселе көтөрүлдү. Депутаттар көчөттөрдү эгүү ишине мурдагы мэрдин орун басары Сонбек Жунуспаев жоопкерчилик алганын эске салып, келтирилген чыгымдар тууралуу суроолорду узатышты. Ошондой эле алар чет өлкөдөн алынып келинген көчөттөр адистердин тиешелүү корутундусу жана кеңеши жок отургузулганын алышты. Себеби биз башында айтылганда биз каршы чыкканбыз да, депутаттар каршы чыкканыбызда мен өзүм оюнума кепилдикке алам дегенине байланыштуу биз дагы кошо иштешебиз дегенбиз. Бирок ошол нерселер өнбөй калып атпайбы? Ошону өкүндүрөт. Канчалаган дарактар келет, ошону өндүрөбүз дейт, бирок канчалаган дарактар кайра өнбөй калып атпайбы? Бул деген бюджеттин чыгашасы болуп калып атпайбы? Ошон үчүн буну дарактарды алып келердин астында канчалаган адистер бар, ошол дарак боюнча. Ошолор менен макулдашып, биздин Ош шаарында жайында кайсы дарак тексе болот, негизи жазында эгилет. Ошолор менен маслихат кылып туруп, анан кийин эгиш керек болчу да. Шаардык кеңештин жыйынында мурдагы мэр Мелес Мырзахматовдун тушунда мыйзамсыз менчиктештирилип кеткен жер тилкелери боюнча маселе кайрадан көтөрүлдү. Депутаттар бул багыттагы иштерди жандандырып, тиешелүү укуктук баа берүү зарылдыгын белгилешти. Ошондой эле Кеңсай конушундагы 100 гектар жерди шаардын балансына өткөрүү процессин тездетүү керектиги айтылды. Мыйзамсыз басып алган жерлер боюнча маселе көтөрүп атам. Ошол эле Мырзахматовдор, андан кийинки дагы башка мэрлер, тийиштүү жетекчилер мына Кеңсай массивиндеги мурунку Тендирбай Осмоновдордун басып алган жерлер боюнча маселе көтөрүп атам. Бирок азыр жалпы коомчулук билиши керек. Биздин бардык мыйзамсыз сатып алган жерлерди дагы ошо жогорку сотко барганда дагы тилекке каршы биздин сотторубуз, сатылма сотторубуз дагы ошондой мыйзамсыз басып алгандардын кызыкчылыгына чечип коюп атат маселени. Маселе ушуда болуп атат. Бирок биздин соттор адилеттүүлүгүн жоготкон азыр көпчүлүгү. Ошол себептен кандай гана мыйзамсыз жер болбосун, бардык биздин элдин эсебибизге баягы шаарыбыздын казынасына балансына кайтыш керек деп маселе көтөрүп атам. Жыйындын соңунда шаар башчысы Жанарбек Акаев мурда башталган ири долбоорлор токтотулбай, планы боюнча улантыларын белгиледи. Ошондой эле шаарды өнүктүрүү максатында инвестицияларды тартуу боюнча олуттуу иш-чаралар жүрүп жаткан эл өкүлдөрүн көмөктөшүүгө чакырды. Ири долбоорлордун бардыгын биз улантышыбыз керек. Бир дагы курулушту көпүрө болобу, жол болобу, социалдык объекттер болобу, аны токтотпой улантабыз. Мен ошондой тапшырманы бердим. Бирок сиз айткан карыз маселеси боюнча текшерүү башталды эсеп палатасынан. Азыр ошондон кийин мындай так маалымат бербесек, азыр жанагы цифрадан жаңылып, мындай коомчулукту кичине мындай туура эмес маалымат берип коюшубуз мүмкүн да. Бирок бул боюнча аныктылары менен сиздерге, депутаттарга сөзсүз түрдө маалымат беребиз дароо. Белгилей кетсек, шаардык кеңештин 19-сессиясында муниципалдык мүлктү ижара акысынан бошотуу жана мамлекеттик мүлктөгү айрым жерлерди шаардын балансына өткөрүү маселелери да каралды. Эл өкүлдөрү бул сунуштарды бир добуштан колдоп беришти. Сессияга 51 депутаттан 39 катышты.
Толбай Бурканбеков, Залкар Токтосун уулу, Ош ТВ. Парламентте антикино жайларын жабуу сунушталды. Мындай жайларда өспүрүмдөр кино көрүү шылтоосу менен баңгизаттарды колдонуп жатканы айтылды. Буга чейин Ош шаарында да аталган жайларда жашы жете элек 3 кыз зордукталган. Ага байланыштуу Ош шаардык мэриясы тиешелүү кызматтар менен антикино жайларын текшерип жабууга барышкан. Кененирээк кабарчыбыздын материалында. Парламентте антикино жайларын жабуу сунушталды. Мындай жайларда өспүрүмдөр кино көрүү шылтоосу менен баңгизаттарды колдонуп жатканы айтылды. Депутат Жылдыз Эгембердиева бул көрүнүш коом үчүн кооптуу экенин белгилеп, антикино жайларына каршы чара көрүп, аларды жабуу керектигин билдирди. Студенттер разгончу подрабатывает, өздөрү иш алып барышып, анан ушу кечкурун ушу антикинолорго кирип, под прикрытием просмотра некоторых фильмов, там и как раз вот используют вот эти наркотические и синтетические препараты. Ушулар боюнча да көзөмөл болуп атабы, и есть ли возможность вот закрыть вот эти учреждения антикинолор? Имараттардын ичинде бир топ кылмыштар болгон фактыларын биз аныктап, ошо кылмыш кылган жарандарды ошондой деген ушул кылмышка мындай жагдайлар түз берген элдерин да жоопко тарткан факттар бар. Бул антикино арасында деген кылмыштуулук баягы өзүңүз айткандай деген бир башкача мыйзамсыз иш-аракеттер, баңгизаттарды колдонуу боюнча жумушту негизинен бир топ жумуштарды алып барабыз. Буга чейин Ош шаарында антикино жайларында 3 жашы жете элек кыз зордукталган. Ага байланыштуу Ош шаардык мэриясы тиешелүү кызматтар менен биргеликте көзөмөлдү күчөтүп, антикино жайларын жабуу чечимин кабыл алган. Ушу антикинолордун баарын кыдырып чыгып, канча антикино бар, канчасы мыйзамга талаптарына жооп берет, канчасы каттоодон өткөн, ушунун баарын карап чыгып, биз комиссионуна караганда жыйынтыгында бир дагы антикино талапка жооп бербегендиги, ушул жаштарга ушул терс көрүнүштөргө дуушар болууга шарттар түзүлгөнүн эске алып туруп, биз коллегия алып чыгып, коллегиянын чечими негизинде баардык антикинолор жабылсын деген чечим кабыл алынган. Бүгүнкү күндө андан кийин тиешелүү мекеме ишканалардын, мамлекеттик органдардын кийлик күчүсү менен бүт антикинолордун баардыгы жабылган. Жабылып, андан кийин мониторингдер жүргүзүлгөн, бир да антикино кайра иштеген эмес. Бүгүнкү күндө Ош шаарында антикино жайларынын иши токтотулган. Жалпы шаарда ачылган 20 антикино аныкталып, алар 12 ишкерге таандык экени белгилүү болгон. 2024-жылы 3 жашы жете элек кыз зордукталган окуядан кийин дагы бир ушундай факты катталган. Ага катар ар кандай мыйзам бузуулар, кылмыш фактылары аныкталган. Тиешелүү рейдтик иш-чараларды жүргүзүп, натыйжада Ош шаарында иштеп жаткан жалпысынан 20 антикино жабылып, бүгүнкү күндө алар иштебейт. 20 антикино негизинен 12 адамга таандык болуп туруп, ошол филиалдар менен биригип жалпысынан 20 антикино болгон. Бүгүнкү күндө бул антикинолор иштебей жатат. Эгерде кайрадан ачып ала турган болсо, же болбосо аракеттер боло турган болсо, биз жарандарга бизге кайрылууну суранабыз. Учурда буга чейин антикино катары иштеп келген айрым жайлар багытын өзгөрткөн. Алардын ордуна караоке залдар жана компьютердик клубтар ачылган. Буга чейин Бишкек шаарында да милиция кызматкерлери антикино деп аталган жайларды текшеришкен. Текшерүү маалында ал жайларда жашы жете элек өспүрүмдөр жүргөнү аныкталган. Мындай ишмердүүлүк өз маңызы боюнча тиешелүү лицензиясыз мейманкана кызматын көрсөтүүгө тете экени белгиленген. Мындай жайларда кардарлар атайын жабдылган өзүнчө бөлмөлөргө кирип, сыналгыдан эмнени көрөрүн өзү тандайт. Бул кадимки кинотеатрлардан бир топ эле айырмаланат. Алмагерке Байгызы, Залкар Токтосун уулу, Ош ТВ. Быйыл Кадыр түн 17 мартка караган түнү тосулат. Бул тууралуу муфтияттан билдиришти. Эреже боюнча ал орозо айынын 26 күнүнөн 27 күнүнө караган түнү белгиленет. Мусулмандар бул түнү ибадат кылып, дуа окуу менен өткөрүшөт. Эске салсак, орозо 19 февралда башталган. Спутник 2026 жылдагы орозонун календарын даярдаган. Аны ар бир аймак өзүнүн убакыт айырмачылыгына карап колдонсо болот. Ош облустук төрөт үйүндө алгачкы 3 жарыкка келди. Ата-энеси ымыркайларга Айша, Айчырай жана Адинай деген ысымдарды ыйгарышып, 1 кг 800 грамм, 2 кг 220, 3 кг 320 салмакта төрөлүшкөн. Дарыгерлер ымыркайларды 35 жумалыгында операция жолу менен төрөтүп алышкан. Дарыгерлердин айтымында эне менен балдардын ден соолугу туруктуу, азыркы учурда үйүнө чыгууга уруксат берилген.
22 жаштагы Мавлюда Бердигулова үчүн бул жыл өзгөчө кубанычтуу болду. Буга чейин бир кыздын энеси болгон жаш эне эми үчемди жарык дүйнөгө алып келип, 4 кыздын апасы болуп отурат. Денеси ымыркайларга Аиша, Айчырай, Адина деген ысымдарды ыйгарышты. Үчем экендигин алар кош бойлуулуктун 2 айында эле билишкен. Айша деп эжеси тандаган. Анан Айчырай менен Адинайды болсо жума күнү төрөлдү. Анан кийин Жумакан же Жумагөл деген ордуна боле эмерак кылып Адинай деп койдук да. Айчырайды болсо айдай жакшынакай жарык кыз болсун, келечеги кең болсун, жаркырасын деп ошол ниеттер менен койдук. Сезимдер башкача болду. Биринчи билгенибизде жолдошум экөөбүз аябай толкундандык, ойлондук, бир жагынан корктук, кандай болот, эмне болот деп. Ошо, бирок Кудайдын буйругу экен. Кудайдын айтканындай эле болуп, баары жеңил, жакшы. Ымыркайлар 20 февралда 1 килограмм 800, 2 килограмм 220, 3 килограмм 320 салмакта Ош облустук ооруканасында операция жолу менен төрөлүшкөн. Дарыгерлердин айтымында эне менен балдардын абалы туруктуу, азыркы учурда үйүнө чыгарылууда. Тийиштүү жардамын көрсөтүп, биз операция жолу менен, кесарь жолу менен үчемди төрөтүп алдык. 20 февраль күнү кереметтүү биздин роддомдо үчем төрөлдү. Биринчи кызыбыздын салмагы болуп 1 кило 800, экинчи кызыбыз 2 кило 220, үчүнчү кыз 3 кило 320 болду. Аман эсен апасынын колуна карматтык. Профессионалдуу жардамды колдонушту, көрсөттүк. Азыркы учурда балдардын ден соолугу кандай ошол боюнча? Азыркы учурда балдардын ден соолугу жакшы, энебиздин дагы ден соолугу жакшы. Бүгүн выпискага даярдап отурабыз. Экөөсү вестери салмактар жакшы эле төрөлдү. 2 килограмм 200, 2 320 салмакта төрөлүштү. Анан биринчи төрөлгөн күнү биринчи баласына кислород бердик бир аз. Андан соң состоянияларында стабильно болушуп, экинчи суткадан тартып энесинин жанына берилди. Энеси өзү карап, азыркы учурда ошол салмак кошуп, балдары өздөрү жакшы карап, үйгө чыкканга даяр болуп калышты. Ошого бүгүн ошо үйгө даярдап жатабыз чыгарганга. Үчемдин төрөлүшүнө тайнесинде кубанычы чексиз. Ымыркайлардын энеси үй бүлөдө эң кичүү кызы экенин айткан эне кызынын кайраттуу экенин белгиледи. Акыркы эң кичинекей кенже кызым 34 жашымда төрөгөмүн. Анан бизде эми генде бар экен, анын үстүнө Кудай таалам насип этип ушу жакшылыкты ушу кызыма үчем берип отурат. Мен өзүм да эгиз төрөгөмүн, апам да эгиз төрөгөн, ошонун генден берилди деп отурам. Бул негизи эле Кудай тааланын насиби рызкысы менен миң калла чексиз шүгүр Кудайга. Жаңы жылдан бери Ош облустук төрөтүүндө 800гө жакын ымыркай төрөлүп, алардын ичинен алгачкы үчем жарык дүйнөгө келди. Өткөн жылы 3511 төрөт кабыл алынса, алардын ичинен 8 үчем жарыкка келген. Бегимай Мактазарова, Маруф Шакиров, Ош ТВ. Жаз майрамын аялдардын эл аралык күнүн утурлай Кыргызстанга чет өлкөлөрдөн 4 миллион даана гүл импортталды. Бул тууралуу мамлекеттик бажы кызматы маалымдап, февралдын башынан бери алынып келинген гүлдүн саны январдагы көрсөткүчкө караганда 31%га көп болгонун белгиледи. Маалыматка ылайык эң көп ташылган гүл роза. 1 февралдан бери өлкөгө 3,56 миллион даана роза алынып келинген. Андан кийинки орундарда орхидея, хризантема, лилия жана гвоздика гүлдөрү турат. Гүлдөрдүн басымдуу бөлүгү учактар менен ташылат, негизинен Кения, Эквадор, Нидерланд, Колумбия жана Кытайдан импортталат. Кыргызстанда 8 март аялдардын эл аралык күнү катары белгиленет, календарда кызыл менен жазылып, эс алуу күнү болот. Мына ушундай кабарлар бүгүнкү берүүбүздүн соңуна чыгарды. Алдыда дүйнө жаңылыктары бар. Саламатта калыңыздар.